Жогорку кеңештин 4-мартындагы жыйынында депутаттар Бактыбек Райымкулов менен Дастан Бекешев каймайтышып, уят сөздөр менен сөгүшкөнгө чейин барышты. Алардын чырына Дастан Бекешевдин төмөнкү сөздөрү себеп болду. Biz кайерге келдик, мен түшүнбөй жатам да, коррупция менен күрөшүү саясатты түшүнбөй калдым. Акчасы бар болгон кишилер төлөп мына үйдө жатышат. Кээрти частный жекеменчик клиникада жатышат. Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп, ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт. Президенттин саясатты мактап, элге барып, башка маалыматты берип атышат. Киши өзү мен коррупционермин деп айтып атса, булар бийликке каршы чыгып атышат. Түшүнбөй калдым таптакыр. Эске салсак, депутаттар Бактыбек Райымкулов, Табалды Тилаев, Мирлан Бакировдор 28 февраль күнү Ошко барып, бажыдагы миллиарддык шылымдуулукка айыпталып келген Райымбек Матраимовду колдоо митингинде сөз сүйлөшкөн. Бекешев менен каймайтышкан соң Бактыбек Райымкулов микрофонго чыгып спикерге бейөкмөт уюмдардын каржылык отчеттуулугу жөнүндө мыйзамды парламенттин кароосуна киргизүү талабын койду. Буга чейин ушу коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам 2 окуудан өтүп келип токтоп калган, 3-чү окууда турат. Ушуга бир протокол тапшырма берип койсоңуз. Комитет буга эмне үчүн комитет алып чыкпай атат? Биз суранат элек ушу соц комитеттен дагы ушул мыйзамды кийинки жумага алып чыкканга. Анткени 2 окуу, бир эмес 2 окуудан өткөн. Азыр 3-чү окууда турат. Болбосо бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп атышат. Ошолор ар бир кылган иштери үчүн жооп бериш керек. Биз ал жерге айтып чыкканбыз, НПОлор боюнча бир жылда кылган иши боюнча маалымат берсин деп. Ошол мыйзамды өтүнөт элек протокол тапшырма берип койсоңор. Бул мыйзам долбоору былтыркы жылдан бери көтөрүлүп, коомдо кызуу талкуун жаратып келет. Аны орус мыйзамдарынан көчүрүп алган деген маалыматтар да айтылууда. Долбоордун автору депутат Бактыбек Райымкулов мыйзам 1-2 окуудан өткөн жана былтыркы жылдын эң чуулган окуяларынын бири катары саналат. Бактыбек Райымкулов бейөкмөт уюмдардын каржы булаа кайдан экенин, аларды жумшоо багыттарын ачык көрсөткөн маалыматты жарыялап турууну милдеттендирүүнү каалайт. Бул депутатты жана бийликти бейөкмөт уюмдарга тыштан келген гранттык колдоолордун мазмуну кызыктырат. Алардын пикиринде батыш өлкөлөрү бейөкмөт уюмдарга гранттык жардамдарды берүү менен Кыргызстанда бейстабилдүүлүктү жасап жатышат. Бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдардын өкүлчүлөрү айтып атат, салыкка, статка отчет беребиз деп. Ал жакта отчет берген менен салыкка баягы тиешелүү айлыктар алган айлыктарына отчет берет экен. Статка берген маалыматты купуя сыр экен да, аны эч ким ала албайт экен. Биз эми ошону баягы бүгүнкү күндө коомчулукта болуп аткан ар кандай акыркы учурларга байланыштуу элден бир топ баягы суроолор келип, талаптар болгондо ошого жараша бүгүнкү ушул мыйзамды алып чыккан. Башкалардан каржылык ачыктыкты, мыйзамдуулукту талап кылган Бактыбек Райымкулов өзү мыйзамга такпы, эл өкүлүнүн бул жааттагы иштери кесиптештерин сынына кабылып келет. Сиз айтып атасыз, карапайым элге шылтап жатасыз да. Анда карапайым элге шылтаганда давайте анда ачыкка чыгарайлы. Сиз мисалы көк бөрөнү өткөрүп атасыз Чүй районунда туурабы? Кайсы акчага, каяктан алып атасыз ошол акчаны? Себеби коомдук уюмдар дагы айтыш керек аны. Айткандай эле Бактыбек Райымкулов жетектеген Чүй облусунун Көкбөрү федерациясы көкбөрү оюндарын бат-баттан өткөрүп турат. Аларга Райымкулов тарабынан ири суммадагы каражаттар, мал жандыктар иштетилет. Эл өкүлү кичи мекенинде жыл сайын дагы бир катар спорттук иш-чараларга демөөрчү болуп турат. Маалыматтар боюнча 2008-жылы бул спорттук иш-чаралардын сыйлык фонду 250 000 сом болгон. Бирок бул чыгымдар менен алардын чогулуу тарыхы эч жерде ачыкталбайт. Бүгүнкү күндө ал өткөрүп аткан жалпы көкбөрү үчүн сүйгөндөр, көкбөрүнү колдогондор келип жардам берип атат. Бул жерде чет өлкөнүн акчасын алган жок. Билбейм, мен бул мыйзам долбоору менен элге шылтап, сиз жакшылыкка алып барбайсыз. Бактыбек Райымкулов журналисттерге анын эч кандай завод фабрикасы, бизнеси жок экенин айтып келет. Бирок депутаттын Көкбөрү федерациясынан тышкары дыйкан чарбасы да бар. Ал алынбай ата дыйкан чарба коммерциялык кооперативи деп аталат. Бул дыйкан чарба 2007-жылы түзүлгөн. Жетекчиси Райымкулов Бактыбек Кемелбекович. Кооператив Панфилов районунун Киров айылындагы Өмүрбай көчөсүнүн 136-үйүндө жайгашкан.
Булардан тышкары Бактыбек Райымкуловдун бир тууган иниси Насырбек Райымкуловго таандык Алынбай Атанур компаниясы да ушул дарекке жайгашкан. Фирма 2009-жылы катталган соода саттык менен алектенет. Бактыбек Райымкулов 2012-жылга чейин жетекчи болуп иштеген. Бишкек эт консерва комбинаты Ачык Асенердик коомунун Москва көчөсү 266-дарегиндеги имаратында Насырбек Райымкуловго катталган дагы бир Алюм Мегапласт жоопкерчилиги чектелген коому бар. Компания 2009-жылы түзүлгөн. Насырбек Райымкулов Тажикстандагы Тажик-Кытай биргелешкен Гаюр компаниясынын Кыргызстандагы филиалы болгон Гаюр компаниялары тобунун соода үйдө аталган ЖЧКсына да теңшерик негиздөөчү болуп эсептелет. Бул ЖЧК 2008-жылдын май айында ачылган. Гаюр Тажикстандагы ири семет өндүрүүчү компания. Анын продукциялары 2016-жылдан бери Кыргызстанга да экспорттолуп турат. Бирок булардын эч кимиси парламент депутаты Бактыбек Райымкуловдун да, анын бир тууганы Күрпүлдүк айылдык кеңешинин депутаты Насырбек Райымкуловдун да 2008-жылдагы декларацияларында көрсөтүлгөн эмес. 2017-жылдагы декларация боюнча Бактыбек Райымкулов 685 000 сом иштеп тапса, 2018-жылы кирешеси 1 кыйла өсүп 1 миллион 391 сомго жеткен. Декларацияда мал жандыктардан 800 000 сомдук жылкы жана 500 000 сомдук ири мүйүздүү мал көрсөтүлгөн. 72 метр квадрат болгон бир батири бар. Башка кыймылсыз мүлкү да, бизнеси да көрсөтүлгөн эмес. Ал эми жакын тууганын графасында да нөлдүк көрсөткүч жазылган. Жакын тууганына декларанттын жубайы, колунда жашаган балдары, бир туугандары же ата-энеси болсо көрсөтүлүшү керек. Эгерде алар өз атынча жашаса, декларацияда көрсөтүү шарт эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мүлктөрүн декларациялоо жөнүндө мыйзам депутаттары да бар мүлкүн, киреше чыгышларын ачык көрсөтүүгө милдеттендирет. Ал эми бул жаатта депутат Бактыбек Райымкуловдун кемчилиги жок эмес. Жогорку кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдын 72-чи беренесинде депутаттын ишин башка мамлекеттик же муниципалдык кызмат менен айкалыштыра албайт. Жеке ишкердик менен алектениши, коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочулар кеңешинин курамына кирүүгө тыюу салат. Декларациялоо жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренеси декларациянын толук эмес же анык эмес маалыматтарды көрсөтүү менен берген учурда декларант жоопкерчилик тартууларын эскертет. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматтарды киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн.